Эгин аттуу баш каармандын окуясы жөнүндө баяндалат. Анын күндөлүк турмушу 5 жашар эгиз балдарын кароо менен өтөт. Күйөөсү басмаканада редактор. Сырттан караганда жөнөкөй гана үй-бүлө. Бирок баары эринин күйөөсү улуттук коопсуздуктун башчысынын өлүмүнө күбө болгон жерден өзгөрөт. Күтүүсүз жерден аны дагы өлтүрүшөт. Бул өлүм жакындарынын эчкимисин шек сынаттырган эмес. Өлүмдүн себеби дагы аягына чейин каралган эмес. 2 баласы менен жалгыз калган эрин мындан ары кантип жашаштын жолун издеп баштайт. Ошондой кыйын кезеңде бир компанияга жумушка алынат. Башында компаниянын шарттары каарман үчүн бир башкача болгон. Анткени ушундай жеңил жумуштар үчүн мындай көп айлыктын берилмеси таң каларлык эле. Жумуш маселесинен кийин балдарын караганга бала багуучу издеп баштайт. Ал өзүнүн кошунасы, сырдуу жана түнч жашоо образы менен жашаган Ким Бон. Ошондой кыйын кезеңде бир компанияга жумушка алынат. Башында компаниянын шарттары каарман үчүн бир башкача болгон. Анткени ушундай жеңил жумуштар үчүн мындай көп айлыктын берилмеси таң каларлык эле. Жумуш маселесинен кийин балдарын караганга бала багуучу издеп баштайт. Ал өзүнүн кошунасы, сырдуу жана түнч жашоо образы менен жашаган Ким Бон.